ээси болуу бул замандын талабы. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен Илим жана Билим телеканалында кайрадан педагог көрсөтүүсү жана алып баруучусу мен Турсунай Жакып кызы. Демек бүгүнкү чыгарылышыбызды мына ушул мугалимдер күнүнө арнамакчыбыз. Андыктан мына ушул ардактуу жана түйшүктүү кесиптин ээлери биздин куттуу студиябызга келип отурат. Анда сиздерге тааныштырып өтсөм, Өзгөн районундагы Абдулла Таңатаров атындагы интернат гимназиясындагы физика мугалими Матроимова Калбү эжеке жана ошондой эле Өзгөн районундагы Болот Жолдошев атындагы номер 26-орто мектебинин кыргыз тил жана адабият мугалими Султанова Үмүдө эжеке, мына ошол Ош шаарындагы номер 24-партиез атындагы номер 27-орто мектебинин кыргыз тил жана адабият мугалими Тайыр кызы Нургүл эжекелерибиз келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Баардыгыңыздарды майрамыңыздар менен деп кетейин. Маанайыңыздар кандай? Абдан жакшы. Негизи эле мен алгач эле суроону Калбы эжеке сизге берип кетким келип турат да, мугалимдик кесип ардактуу, ошол эле учурда түйшүктүү деп атабыз да. Мугалимдик кесиптин ардактуулугуна канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө маани берип атабыз? Канчалык деңгээлде мына ушул сөздү барктап атабыз эжеке? Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Мугалимдик кесип бул ардактуу кесип деп айтып атабыз. Себеби башка кесиптерден айырмаланып, бул кесип инсанды тарбиялайт. Инсанды келечекке, турмушка даярдайт. Ошол жагы менен ардактуу болсо керек. Мугалим тарбиялап, окутуп, билим берген инсандар келечекте өзүнүн турмуштан ордун тапса, кыргыз эли үчүн кандайдыр бир жакшы кызматтарды кылса, анда биз ошол мугалим, ошол окуучусу менен сыймыктанабыз, анан өзүбүзчө кубанычка бөлөнөбүз. Ушул жагы ардактуу болсо керек. Ал эми түйшүктүү жагы бул инсанды тарбиялоо деген бул өтө оор. Заводдо, башка ишканаларда өздөрүнүн жасап чыгарган продукциясын көрө алат. А инсанды тарбиялоо бул ар бир мүнөт сайын, секунд сайын. Бул инсанды тарбиялоодо үй бүлө, коомчулук, мугалим катышат. Анан сабак өтүү процессинде, сабак бул жашоо деп айтабыз, турмуш деп айтабыз. Себеби сабакка киргенде, сабакта класста канча окуучу отурса, ошончо сабак. Ар бир баланын психологиясын билүү, ар бир баланын өзүнө жараша мамиле кылуу, ар бир баланын кызыкчылыгына, анын эмнени каалап жатат, анын өзгөчөлүгүнө карата билим, тарбия берүү бул ар бир мугалимдин оор түйшүктү жаратат. Демек эртеңки сабакты даярданууда мугалим планды жазып атып, ар бир бала билген көзүнө элестеп чыгат. Анан тетиги балга кандай тапшырма берсем, ал кечегиде бул нерседен кыйналып аттыр эле, ошол нерсени кантип андан ары өнүктүрүп кетсем деген төмөн түйшүктүн үстүндө иштейт. Демек бул мугалим үчүн түйшүктүү кесип болуп эсептелет. Чоң рахмат эжеке. Үмүт эжеке, бул боюнча сиз жаш мугалим катары эмне дей аласыз эжеке? Эжеке айткан сөзгө кошулам мен дагы. Азыр айтып атат ошол түйшүктүү кесип. Түйшүктүүлүгү бул мен айтат элем жагымдуу түйшүк. Себеби ар бир жан, жаратылышка жаралган ар бир жан аң сезимдүү, акыл эстүү баланы тарбиялап биз коомго алып чыгып берип атабыз. Коом менен ал келечекти куруучусу. Ал ким болбосун, келечекте биз аны инсан болуп жетишибиз керек. Келечектин мүмкүн мыкты инсан адиси болсун, ырчы, бийчи, мейли мугалим болсун, анын ар бир кылык жоругунда, мамилесинде биздин сөзсүз түрдө салымыбыз болот деп билем. Ошондуктан да мен мугалимдик кесип бул ардактуу кесип дегим келет. Рахмат эжеке. Нургүл эжеке, келиңиз. Бул суроого мен дагы эжекелеримдин оюна кошулам. Практика жүзүндө мындай түшүндүрүп кетким келет. Мисалы, Европага бир симпозиумга баратсаң, жолдо кетип жатсаң, сенин окуучуң машина менен кетип жатып сени алып алса, аэропортко барсаң, саламатсызбы эжеке деп бирөө турса, анан ошентип Европанын кайсы бир мамлекетке барсаң, ал жерде кабыл алып жаткан комиссиябы же болбосо кабыл алуучуларбы ал жерде дагы сенин окуучуң саламатсызбы деп турса, мына ушунун өзү ардактуу. Ал эми түйшүктүү дегени, ардактуу деген сөзгө бир аз карама каршы. Ардактуу деп айтылганы менен бүгүнкү күндө ардактуу 100%га бир аз ардакталбай жатат мугалимдик кесип. Ал эми түйшүктүүсү бүгүнкү заманга ылайык мугалимге 100% иштин мойнуна артылып калгандыгы бир аз түйшүктүү. Ардакталбай жатат дегенде мен дагы бир аз ыңгап кетем да эжеке. Эмне кайсыл тараптан ардакталбай жатат деп мисалы үчүн сиз айта аласыз эжеке. Көп тажрыйбадан бери, көп неченчи жылдардан бери ушул мугалимдик кесипти сиз иштеп келесиз да эжеке? Биринчиден ошол мугалимдик кесиптин финансы жагынан баркталбай жаткандыгы,
класс жетекчилердин айлыгы 300 сом айына. Бирок ошол класс жетекчи өзүнүн классында канча окуучу болсо ошого түйшүк төлөт, тарбиялык пландарды жазат, тарбиялык сааттарды өтөт, ата-энелер менен байланыш түзөт. Анан келип соцпедагогу деле ошол жазма иштерди талап кылат, тарбиялык завучу деле ошол иштерди талап кылат. Кайталанмай иш кагаздары болуп аткандыгы. Түйшүгү көп, бирок эмгеги бааланбай келет. Экинчиден мугалим 1 сааттын ичинде аябагандай көп проблемаларды чечүүнүн үстүндө иштеп жатат. Балага билим берүүдө турмушка даярдаш үчүн бала алган билимди сиңирип, өзүнүн турмушта колдонуп, баалап кетиш үчүн ал түйшүктөнүп, үйүндө да даярданат, план жазат, анан келип сабакты берет, бирок алган акчасы 1 саатына 65 сом, 5 тыйын ушундай төлөнүп калат, 5 сом. Ал келип мындай караганда жаш мугалимдердин айлыгы стажы аз, 5000 ашып барса 6000 акчага анын ичкен тамагына жетеби, же кийген кийимине жетеби. Анан ошон үчүн жаштар мугалимдик кесипти өтө эле каалашпайт. Себеби азыркы учурда мугалимдердин турмушун башкалар менен салыштырып көргөндө мугалим төмөнкү деңгээлде туруп калат. Көпчүлүгү ошол деңгээлине карап туруп, анын финансына карап туруп, бечара мугалимдер деген сөздөрдү көбүрөөк айтышат да. Мисалы үчүн ушундай нерседен качан арылабыз деген дагы суроо пайда болот да эжеке. Канткенде биз мугалимдик кесипти чындыгында ардактай алабыз деп, аларды качан көтөрмөй алабыз деп, качан мамлекет тарабынан болбосо ошол учурда билим берүү башкармалык тарабынан бир колдоолор көрсөтүлөт деген да суроо пайда болот да эжеке. Билим берүү министрлиги тарабынан мугалимдерге усулдук жардамды көрсөтүп, долбоорлорду өтүп атат, семинарларды өтүп атат. Бул усулдук жардам аябай эле жакшы жардам болуп атат. Бирок мугалимдерди кандайдыр бир деңгээлде айыл өкмөтү болобу, рай администрация болобу, районо тарабынан же андан жогорку тараптан болобу, мындай буйрук берүү, үстүртөдөн үстөмдүк кылуу дегендей нерсе көрүнүштөр пайда болгондой көрүнүп калып атат да. Ошон үчүн мугалимдердин көп эле муктаждыктары көп. Себеби алган айлыктары алардын күнүмдүк сабакка даярдануу кагаз иштерине жетпейт. Азыркы мезгилде талап башкача, мультимедиалар менен сабак өтүлсүн деп атат. Ошол фильмдерди көчүрүш үчүн дагы бир каражаттар керек, ал жагынан жетишпейт. Кошумча адабияттарды алыш керек, бул жагынан камсыз болбой жатат. Ошолордун баардыгы келип мугалимдин сапаттуу билим берүүсүнө кичине болсо да тоскоолдук болуп аткандай сезилет. Үмүт эжеке, сиз дагы бул боюнча оюңузду бөлүшүп кетсеңиз. Мугалимдердин бар талбоосун мен айылдын мугалими катары чындыгында кагаз иштери көп азыркы күндө. Ошол эле учурда мугалимдердин түйшүгү бул азыр техниканын өнүгүп кетиши. Техникалык доор же болбосо кандай дейбиз? Электрондук доор дейбиз да, азыркы заманды балдарыбыз бизден көбүрөөк маалыматка ээ болуп кетиши. Бул мугалимдерди бизди көбүнчө окуучу сыйлаш керек да биринчи. Анан эми коом ал өзүнүн кандай дейбиз, кыргыз тилинде айтканда өзүнүн эркинде калып атат да. Мына ар бир мугалим өзүнүн үстүндө 24 саат ошол өзүнүн кесибинде иштөөсүнө туура келген мезгилде азыр. Себеби биздин жаштарыбыз интернет менен болуп китеп окушпайт. Көбүнчө эми жакшы жакты деле интернеттен алат десек болот, бирок азыраак. Бир 30% эле жакшы жагын албаса, көбүнчө биз азыркы коомду эгер чындап мугалимдерди мамлекет чыныгы педагогдордон талап кылса, аларды биз инсан катары тарбиялап албасак азыр бизден кийинки 20-50 жылдан кийинки педагогдор же болбосо агартуучулар кеч калышат дейт элем. Менин айтаар оюм ушул. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн заман талабы дейбиз, бирок заман талабына жараша шарт да жок деп атабыз да эжеке. Мыкты мугалимдер дейбиз, бирок ошого жараша кээинки мугалимдерибиз дагы билим берүү сапатына аксап келет да. Мисалы үчүн бул боюнча дагы ой пикириңиздерди айтып өтсөңүздөр. Биздин Таң Атар интернат гимназиясында болгондой шартты түзүп атат. Өзүбүздүн ушул директорубуз Каримова Айчурок ар бир класска интерактив доскаларды коюуга, компьютерлер менен камсыздоого, интернет байланыштарды түзүп берүүгө аракет кылып атат. Биз ошол мугалимдерибиздин баардыгы компьютердик билимдерди алышты. Азыр баардыгы заманбап иштеп жатышат. Бирок ошондой мезгилде дагы бир кандайдыр бир мүчүрүштүктөр бар да, бул ата-энелер тарабынан. Ата-энелердин балдарга кайдыгерлиги алып келип эле балдарын мектепке тапшырып коет да, күнүмдүк алар эмне кылып атат, билими кандай болуп атат, баласы үйдө сабакка даярданып атабы, даярданбай атпайбы, ушул жагы аксап калып атат. Эгерде ата-энелер дагы
болуп аткан жаңылыкка өздөрүнүн салымын кошуп, балага талапты коюп